Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен Бек Шамиров. Бүгүн дүйнөдө 2 миллиардка жакын мусулман жашайт. Бул жер шарындагы ар бир 4-чү адам мусулман дегенди билдирет. Ислам дүйнөдөгү эң чоң жана эң тез өсүп жаткан диндердин бири болуп калды. Бирок ошол эле учурда дүйнөдө мусулмандарды таптакыр кабыл алгысы келбеген өлкөлөр дагы бар. Кээ бир мамлекеттерде бир дагы мечит жок болсо, айрым жерлерде сенин мусулман экендигиңдин өзү эле мамлекет үчүн шектүү адамга айландырышы мүмкүн. Намаз окуу, хиджаб кийүү же ислам тууралуу ачык айтуу кооптуу нерсе болуп калган өлкөлөр дагы бар. Эң кызыктуусу, мындай өлкөлөрдүн арасында диктатуралар гана эмес, өздөрүн эркиндиктин жана демократиянын символу деп көрсөткөн мамлекеттер дагы кездешет. Алар сөз эркиндиги тууралуу дүйнөгө сабак бергенди жакшы көрүшөт, бирок ислам маселеси чыкканда ошол эркиндик заматта жоголуп кетет. Бүгүн биз ислам дини эң катуу чектелген мусулмандарга басым күчтүү болгон дүйнөдөгү 5 өлкө тууралуу сүйлөшөбүз. Каналга колдоо көрсөтүп, лайк басып коюңуздар. Биз баштадык. Словакия Европанын так ортосунда жайгашкан, Евробиримдик менен НАТОнун расмий мүчөсү болгон мамлекет. Сыртынан караганда бул кадимки эле европалык демократиядай көрүнөт. Баш мыйзамында ар бир адамдын дин тутуу эркиндиги бар деп ачык жазылган. Бирок эң кызыктуусу, дал ушул өлкө узак убакыт бою Евробиримдиктеги бир дагы расмий мечити жок жалгыз мамлекет болуп келген. Элестетиңиз, 5 миллион калкы бар өлкөдө мусулмандар мечитке эмес, ижарага алынган батирлерге, жер төлөлөргө жана жаш уруун чакан бөлмөлөргө чогулуп намаз окууга мажбур болушат. Себеби мамлекет ислам динине түз тыюу салбай туруп эле аны мыйзам аркылуу дээрлик мүмкүн эмес абалга алып келген. Словакияда диний уюм расмий катталышы үчүн ошол динди карманган 50 000 жарандын колу талап кылынган. Бирок өлкөдө жалпы мусулмандардын саны болгону 5 000 айланасында эле. Башкача айтканда, мыйзам ислам дини үчүн атайын жеткүч тосмо болуп калган. Себеби 5 000 адам 50 000 колду эч качан чогулта албайт. Натыйжада ислам расмий статус ала албайт, мечит сала албайт, диний мектеп ача албайт. Эң таң калыштуусу, өлкөнүн саясатчылары муну жашырган эмес. Премьер-министри Роберт Фисо ачык эле Словакияда исламга орун жок, мен бул жерде 10 миңдеген мусулмандардын жашашын каалабайм деп билдирген. Ал эми Андрей Данко аттуу саясатчы биз өлкөдө бир дагы мечит болбош үчүн баарын жасашыбыз керек деп ачык айткан. Миграциялык кризис учурунда дагы Словакия мусулман качкындарыны кабыл алуудан баш тартып, биз христиандерди гана кабыл алабыз деп расмий билдирүү жасаган. Ошол кездеги ички иштер өкүлдөрү болсо, бизде мечит жок, мусулмандар бул жака кантип көнөт деген жүйөнү айтып чыгышкан. Азыр дагы өлкөдөгү мусулмандардын көбү Братислава шаарындагы Кордова деп аталган чакан маданий борбордо гана чогулушат. Бул жерде мунарадагы жок, азандагы айтылбайт болгону кадимки ижарага алынган имарат. Европа дин эркиндиги тууралуу дүйнөгө сабак берген учурда Евробиримдиктин чок ортосундагы өлкөдө мусулмандар ушундай шартта жашап келет. Жана бул өлкөдө бир дагы мечит жок. Ислам дини такыр мыйзам чегинде кабыл алынбаган дин. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Унбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Ангола Африканын батышындагы ири мунай мамлекеттеринин бири. Калкы 35 миллионго жакын. Бул өлкө сыртынан караганда кадимки эле африкалык мамлекеттей көрүнөт. Бирок бул жерде дин маселеси абдан оор тема болуп калган. Калктын дээрлик 90%дан ашыгы христиан динин карманат. Ал эми католизм өлкөнүн улуттук өзгөчөлүгүнүн бир бөлүгү катары кабыл алынат. Мусулмандар болсо негизинен Батыш Африкадан келген мигранттар болгондуктан алардын саны аз эле. Бирок эң кызыктуусу, мамлекет ошол чакан мусулман коомун дагы да ашыкча коркунуч катары көрө баштаган. 2013-жылы Анголанын маданият өкүлдөрү ислам дини өлкөнүн маданиятына жана салттарына каршы келет деп ачык билдирүү жасашкан. Ошондон кийин өлкөдө исламга каршы өтө катуу чаралар башталган. Өкмөт мусулмандардын диний уюмдарын расмий каттоодон өткөрүүдөн баш тартып, мыйзам боюнча исламды дээрлик жок дин абалына түшүргөн. Себеби Анголада каттоосу жок дин мыйзамдуу иштей албайт.
демек мечит салууга, жамаат менен намаз окууга, балдарга ислам үйрөтүүгө расмий түрдө мүмкүнчүлүк берилген эмес. Мунун кесепети абдан оор болгон. Өлкө боюнча ондогон мечиттер жабылып, айрымдары түз эле бульдозерлер менен сүрдүрүлгөн. Элестетиңиз, адамдар жылдап намаз окуп келген жайлар бир күндө жок кылынган. Мындан тышкары айрым коомдук жайларда хиджаб кийүүгө дагы чектөөлөр киргизиле баштаган. Эл аралык уюмдар жана мусулман мамлекеттери катуу реакция кылгандан кийин Ангола бийлиги биз исламга расмий тыюу салган эмеспиз деп билдирүү таратууга аргасыз болгон. Бирок иш жүзүндө абал өзгөргөн эмес. Мечиттер кайра ачылган жок, дини каттоо берилген жок. Мусулмандардын укуктары мурдагыдай эле чектелген бойдон калган. Эң кызыктуусу, дүйнө адам укугу тууралуу тынымсыз сүйлөгөн учурда бул маселеге карата дээрлик үн каткан эмес. Себеби Ангола мунайга бай мамлекет, көптөгөн өлкөлөр үчүн анын энергия ресурстары жана соода байланышы маанилүүрөөк болуп чыккан. Натыйжада адам укугу боюнча ар дайым айтып келген мамлекеттер исламга болгон басым тууралуу сөз болгондо дүйнөлүк саясат дагы бир жолу кош стандарттуулугун көрсөткөн. Мьянма түштүк чыгыш Азиядагы 54 миллион калкы бар мамлекет. Калктын дээрлик 90% буддисттер. Ал эми мусулмандардын саны болгону 4%-ын айланасында болгон. Бирок дүйнөдөгү эң катуу диний куугунтуктардын бири дал ушул чакан мусулман азчылыгына каршы жүргүзүлгөн. Эл аралык эксперттер рахижа деп аталган мусулмандардын дүйнөдөгү эң көп куугунтукталган эл экендигини ачык айтып чыгышкан. Бул трагедия жөн эле көчөдөгү кагылышуудан башталган эмес, баары мыйзам аркылуу башталган. 1982 жылы Мьянма бийлиги жарандык тууралуу жаңы мыйзам кабыл алган. Өлкөдө жашаган 135 расмий тизмеге киргизилген. Бирок эң кызыктуусу, ушул жерде кылымдар бою жашап келген рахижа мусулмандары ал тизмеден атайын чыгарылып салынган. Калктын 4%-ны түзгөн, башкача айтканда 2 миллиондон ашуун мусулман эли бир заматта мыйзам аркылуу эл катары кабылган эмес. Алар ачык эле куугунтукка алынган. Алардын документи жок болгон, укугу жок болгон, мамлекет алдында расмий макамы жок болуп калган элге айланган. Эң кызыгы, бул эл ислам динине кармаган эл болчу. Мындан кийин мусулмандардын жашоосу акырындык менен толук көзөмөлгө алына баштаган. Аларга өлкө ичинде эркин жүрүүгө чектөө киргизилген. Жогорку окуу жайларда окуу дээрлик мүмкүн болбой калган. Мамлекеттик кызматтар жабылган. Ал тургай айрым аймактарда үй бүлө куруу же экинчи балалуу болуу үчүн дагы мамлекеттен атайын уруксат талап кылынган. Бирок эң коркунучтуу окуялар кийин башталган. 2012 жылы буддист улутчул топтор мусулмандарга каршы массалык чабуулдарды уюштурган. Айылдар өрттөлүп, жүздөгөн адамдар өлтүрүлгөн. Натыйжада 140 миңден ашык мусулман өз үйлөрүн таштап качууга аргасыз болгон. Мамлекет эмне кылды дейсиз? Мамлекет кутурулган элди токтотуп калды деп ойлойсузбу? Жок. Ал эми 2017 жылы болсо кайрадан абал толугу менен жарылып кеткен. Мьянманын армиясы карапайым элге, мусулмандарга, куугунтукка учурап жаткан мусулмандарга жардам берүүнүн ордуна Мьянманын армиясы Рахайн штатында масштабтуу аскердик операцияны баштаган. Бир нече айдын ичинде жүздөгөн мусулман айылдары жер менен жексен кылынган. Эл аралык уюмдар тынч тургундарды өлтүрүү, аялдарды зордуктоо жана массалык өрттөөлөр тууралуу далилдерди жарыялашкан. Бириккен Улуттар уюму болсо бул окуяларды этникалык тазалоонун классикалык үлгүсү деп атаган. Ал эми Америка Кошмо Штаты расмий түрдө бул аракеттерди геноцид катары тааныган. Бул куугунтуктун айынан 700 миңден ашык мусулмандар коңшу Бангладеш мамлекетине качып өтүүгө мажбур болгон. Бүгүнкү күндө Кокс базардагы качкындар лагеринде миллионго жакын адам өтө оор шартта жашап келет. Алардын көбүнүн мекени жок. Себеби Мьянма өкмөтү рахижа мусулмандарын өз жараны катары таануудан баш тарткан. Эң оор жери Мьянма исламга расмий түрдө тыюу салдык деп эч качан ачык айткан эмес. Алар болгону мыйзамдарды ушундай өзгөрткөндүктөн мусулмандардын кадимки жашоо укугу акырындык менен жок болуп калган. Түндүк Корея дүйнөдөгү эң жабык жана эң катуу көзөмөлдөгү мамлекеттердин бири. 30 миллионго жакын калкы бар бул өлкөдө адамдардын жашоосу толугу менен мамлекеттин көзөмөлүндө. Бирок эң коркунучтуусу, бул жерде жөн гана мыйзамды эмес, адамдардын аң сезимин дагы толук башкарууга аракет кылышат.
Түндүк Кореяда мамлекеттен жана кимдердин үй бүлөсүнөн жогору турган эч кандай күч болбош керек. Ошондуктан бул өлкөдө дин жөн гана кааланбаган нерсе эмес, түздөн түз коркунуч катары каралат. Ислам болобу, христиан дини болобу же башка ишеним болобу, айырмасы жок. Эгер адам ким режиминен башка нерсеге ишенсе, мамлекет муну өзүнө каршы чыккан адам катары кабыл алат. Кагаз жүзүндө өлкөнүн мыйзамдарында дин тутуу эркиндиги бар деп жазылган, бирок чындыгында бул дээрлик жок. Пхеньян шаарындагы жалгыз мечит дагы негизинен чет элдик дипломаттар үчүн көрсөтмө катары гана иштейт деп айтылып келет. Ал эми кадимки түндүк кореялыктар үчүн ислам тууралуу ачык сүйлөө дагы өтө кооптуу. Эң оор жери бул өлкөдө адам өзү үчүн гана жооп бербейт. Түндүк Кореяда 3 муун жооп берет. Эгер бир адам жашыруун диний иш аракет кылганы аныкталса, жаза анын өзүнө гана эмес, үй бүлөсүнө дагы тийиши мүмкүн. Атасынын же чоң атасынын ишеними үчүн балдары дагы өмүр бою эмгек лагерлерине түшүп кеткен учурлар тууралуу маалыматтар бар. Эл аралык укук коргоо уюмдары Түндүк Кореяда миңдеген адамдар саясий жана диний себептер менен эмгек лагерлеринде кармалып турганын айтып келишет. Ал лагерлер тууралуу чыккан маалыматтар абдан оор: ачкачылык, кыйноо, мажбурлап иштетүү жана толук изоляция. Эң кызыктуусу, Түндүк Корея жөн гана динди чектеп койгон эмес, алар анын ордуна өзүнүн идеологиясын койгон. Өлкөдө Ким Ир Сенден жана анын үй бүлөсүнүн айланасында дээрлик диний культ түзүлгөн. Мектептен баштап кичинекей жаш балдарга абсолюттук ишеним үйрөтүлөт. Башка ишенимге орун жок, бир гана Ким Ир Сенге ишенгиле деген үйрөтүлөт. Ошондуктан мусулмандар үчүн, бир гана мусулмандар үчүн эмес, башка динди кармангандар үчүн да Түндүк Кореяда жашоо жөн гана оор шарт эмес. Бул өз ишенимди жашыруу менен өмүр сүрүү дегенди билдирет. Себеби бул өлкөдө Кудайга болгон ишеним мамлекетке коркунуч жаратат. Достор, биздин видео соңуна чыкты. Эгерде бул чыгарылыш сизге жакса, сөзсүз бир мага белгисин коюп кеттиңиз жана комментарийге өз оюңузду жазып кеттиңиз. Жана Бек Шамиров каналына катталып коюуну да унутпаңыздар. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.